Депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сунуштаган коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун дароо 2-3 окуудан өткөрдү. Теперь штрафов за коррупционные деяния не будут. Камчыбек Ташиев буга чейин жыл жаңыргандан тарта коррупциялык кылмыштарды жасаганы үчүн күнөөлүү деп табылган адам мурдагыдай айып пул төлөп жазадан кутула албастыгын айткан болчу. Мындан башка коррупциянын иши боюнча соттолгон жаран өмүр бою мамлекеттик муниципалдык кызматта иштей албайт. Керек болсо жакын туугандары аскердик кызматка, укук коргоо органдарына же сот аткаруучуларынын бөлүмдөрүнө кабыл алынбайт. Кайсы беренелер боюнча соттолгон жаран өмүр бою мамлекеттик кызматка бара албайт жана соттон айып пул төлөп кутула албайт. Ал төмөндөгү беренелер алсак 336 берене бул коррупция, 337 берене кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, 338 берене бийликтен аша чабуу, 340 берене мыйзамсыз баюу, 341 берене кызмат адамынын ишкердик ишке катышуусу, 342 пара алуу, 343 опузалап пара алуу, 344 бул пара алуудагы ортомчулук, пара берүү, кызмат жасалмачылык, паспортту мыйзамсыз берүү жана шалаакылык беренелери. Дал ошол беренелерде туугандарына дагы жаңы сунушталып жаткан мыйзамдагы чектөөлөр колдонулат.